Medical Amir заманбап жабдуулар менен жабдылган медициналык борбор. Биздин борбордон сизге керектүү дарыгерлердин баарын таба аласыздар. Ар кандай ооруларга карата анализ тапшырып, дарылансаңыз болот. Бизде үй бүлөлүк дарыгер, хирург, гинеколог, проктолог, травматолог, невролог, стоматолог, педиатр, терапевт, пластикалык хирург, флеболог, уролог, дерматолог, аллерголог, лор, ошондой эле клиникада геморрой, сүннөткө отургузуу, паховая грыжа жана пластикалык операциялар жасалат. Бала күтүп жаткан энелерди көзөмөлгө алабыз. Бүт ооруларга жана кош бойлуулук боюнча УЗИ өтө аласыздар. Биздин дарек метро Мариино, Новочеркасский бульвар 51. Метродон болгону 2 минуталык жол. Байланыш телефондору +7 905 752 42 84. +7 967 108 40 84. Ооруга асыл мекендеш. Сүйүнчү Акжол Махмудов Париж Олимпиадасына жолдомо өттү. Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугуна 77 кг салмакта катышкан кыргыз балбаны Акжол Махмудов финалга чыкты. Жарым финалда кыргыз балбаны япониялык Кусака аттуу балбан менен кескелип, атааңдашын 7-5 эсебинде жеңип алды. Муну менен Акжол Махмудов дүйнө чемпиондугунун финалына чыгып, Париж 2024 жайкы Олимпиада оюндарына жолдомо утуп алды. Эске салсак, буга чейин балбан норвегиялык, египеттик, өзбекстандык балбандарды жеңип алган. Булак Назар Ньюс Кежи. Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин депутаттары Тармазни спикерсине УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ондун баасы көтөрүлүп кетти деп кайып кармаган депутаттарга кайрылып, төмөнкүчө билдирүү жазып чыкты. Урматтуу мекендештер, ондун баасы боюнча көтөрүлүп кетти деп кайып кармаган депутаттарга айтарым, баа көтөрүлбөйт, мамлекетте кошумча чаралар көрүлгөн. Туура казактардын унунун баасы көтөрүлдү. Ал бизден көз каранды эмес жана элибизге эч кандай зыян алып келе албайт. Биринчи сорт ундун баасы 30 килограмм, бир кап он 1500 сом, жакын арада мындан да төмөндөшү мүмкүн. Себеби арзан баада камдап койгон будайларыбыз кийинки түшүмгө чейин жетет. Өсүмдүк майы, кумшекерде жетиштүү. Баалар көтөрүлбөйт, мамлекетибиздин азык-түлүк коопсуздугу жетиштүү камсыздалган. Так что жогорку кеңештин депутаттары Маматалиев, Икрамов, Тармазни спикерсин, дейт Ташиев. Булак Назар Ньюс Кежи. Садыр Жапаровду Джо Байден менен жубайы кабыл алды. Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында АКШнын президенти менен жубайынын атынан кабыл алууга катышты. Бул тууралуу бүгүн 21 сентябрда президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын айтымына караганда, салттуу кабыл алуу расмий иш-чаралардан кийин буунун башкы ассамблеясынын 78 сессиясына катышкан мамлекет башчыларынын урматына өттү. Эске салсак, президент Жапаров буунун башкы ассамблеясынын 78 сессиясына катыш үчүн АКШга барган. Ал 19 сентябрда сессияда сүйлөгөн сөзүндө дүйнөдөгү геосаясий өзгөрүүлөр, климаттык кризис, азык-түлүк коопсуздугу жана чөлкөмдөгү коопсуздук маселесин козгогон. Ошол эле күнү S5+1 деп аталган АКШ Борбор Азия форматында кызматташуу боюнча саммитке да катышкан. Мындан сырткары бир катар жолугушууларды өткөргөн. Булак Супер Кежи. Тоолуу Карабах боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Жыйынтыгы бүгүн 21 сентябрда Евлах шаарында Азербайжан бийлиги менен Карабахтагы армян өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалым болгондой, жолугушууда реинтеграция маселеси талкууланган. Азербайжан тарап бул сүйлөшүүлөр тынчтык келишимине жол ачып, чыр-чатактарды токтотушу мүмкүн экенин билдирди. Ал эми Карабахтагы армян өкүлдөрү Баку менен жыйынтыкталган келишим болбогонун жана айрым деталдарды макулдашуу керек экенин маалымдады. Алиевдин атайын тапшырмалар боюнча өкүлү Элчин Амирбеков Sky News Арабия басылмасына берген маегинде Карабахтагы армяндардын келечектеги тагдыры Азербайжандын ички маселеси экенин айтты. Ошондой эле ал эки тараптын ортосундагы көйгөйлөр бир жолугушууда эле чечилип калбай турганын кошумчалады. Эске салсак, 19 сентябрда Азербайжан Тоолуу Карабахта конституциялык түзүлүштү калыбына келтирүү максатында жергиликтүү антитеррордук чаралар
башталганын жарыялаган. Эртеси күнү ал эл аралык коомчулук тааныбаган республиканын акыйкатчысы Гегам Степанян социалдык тармактагы баракчасында Азербайжандын антитеррордук операциясынын натыйжасында Тоолуу Карабахта 27 адам каза таап, 200дөн ашык адам жаракат алганын билдирген. Кече 20 сентябрда Тоолуу Карабах ок атууну токтотуу жана куралдарын таштай турганын билдирип, Азербайжан бийлигин республикада борбордук деп эсептей турганын жана Баку менен конструктивдүү диалог курууга ниеттенип жатканын маалымдаган. Көп өтпөй эки өлкөнүн тең расмий өкүлдөрүнөн окуяга байланыштуу билдирүү келген. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Армения Азербайжан менен Тоолуу Карабахтын ортосундагы сүйлөшүүлөргө катышпаганын айтып, видео кайрылуу жасаган. Андан соң Азербайжандын президенти Алиев кайрылуу жасап, Карабахтагы антитеррордук иш-чаралардын башталышынын жана ийгиликтүү аякташынын натыйжасында Азербайжан өз суверенитетин калыбына келтиргенин айткан. Булак Суперкежи. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Владимир Путинден кечирим сурады. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүсүндө таанылбаган Тоолуу Карабахта орусиялык тынчтыкты орнотуучу күчтөрдүн өлүмү үчүн кечирим сурады. Бул тууралуу Кремль билдирди. Болгон окуя боюнча эң кылдат иликтөө иштери жүргүзүлүп, бардык күнөөлүүлөр тиешелүү жазасын ала турганы баса белгиленди. Азербайжандын президенти ошондой эле каза болгондордун үй бүлөлөрүнө материалдык жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдирди деп жазылат Кремлдин билдирүүсүндө. Орусиянын коргоо министрлиги 20 сентябрда Карабахта орусиялык аскерлер курман болгонун билдирген. Орусиянын аскерлери Жаңытак айылынын жанында унаны аткылоодон каза болушкан. Унага ким ок чыгарганы тууралуу маалымат жок. Булак Суперкежи.